Мына жерде документи бар экен көбөлүк 2,45 гектар жери бар экен. Ушундай документи болсо дагы купля продажага коюп сатып ийиштир да. Алар жерим сатышаптыр да. 330 миңге сатыптыр экен. 350 миңге саттык. Сабыр деген бала Госрегистрде 7 январь күнү сатылып кетти деди. Анан мен балдарым чогултуп алып ошо Сабыр деген кайнатасыныкына бардык. Кайтарып алайлы, канчага сатасыз десек, күчүң жетпейт сен эми буга, сатып ала албайсың сен буну. 1 миллион деп айтты. 1 миллионга акын сатып ала албайсың. Өзүңүз жериңиз өзүңүзгө. Өзүмдүн жериме өзүмө 1 миллион берсең беремин дегенде болду да. Анан кийин дагы бир балам кийин дагы бир кайрылып барса, экинчи келбегим мен эшигиме мылтыгын көтөрүп чыгып пешенеңен атып беремин деп коркуттуптур. Ким деген киши экен? Кадыр деген. Сабырдын кайнатасы Кадыр. Эле давление оорумун, ойлономун. Өлгөнгө чейин ушу балдарыма колуна тийип калса экен деген бир үмүт да. Менин балдарым дагы келечекте бир нормальный жашоо болсо экен деген үмүт менен жашап келатам. Бизде өзүнчө Сакалдыда да өзүнчө мафия болуп калыптыр да. Мафия бизде. Саламатсызбы? Мына жер боюнча сиздин күбөлүгүңүз бар турбайбы? Ушул жер боюнча 2,45 гектар жер боюнча айтып берсеңиз. Кандай болду эле, эмне болду эле? Мен Нокин районунун Сакалды айыл өкмөтүнө караштуу Арымжан айылында тургунумун. Мурзабаева Миня бар. Асанбеков Рысбек чалым 2004 жылы кредит алганда 40 миң акча алып, 60 миң акча алып, 40 миң колго тийгенде 20 миң так жай бир беледе алып калгам. Колго тийчи 40 миң акча алганбыз. Ушул жылдан бери анын 20 миң төлөгөн экенсиңер, 20 миң төлөнүп, 20 миңден калып калганда ушуну прессант пена сена болуп отуруп, сот болуп сотко банкир барбай коюп ушул күнгө чейин 130 миң болгон экен, проценти менен. Ошондой болуп ала албай келип атам да, ошо жерим жок. 19 жылдан бери ушу жакында эле пенсияга болуп калып, ошо пенсия менен жашап келатабыз. Чалым пенсияга деле жеткен жок байкуш. Ушу жерди алдырдым деп арман менен жүрөк оору болуп өтүп кетти. 2018 4 бала менен 2 инвалид, 4 баланы экөөсү инвалид. Неберелерим бар, 11 неберем бар. Ушулар менен ушундай күндө кыйын акыбалда келип атамын. Мага чын жүрөктөн жардам кыла турган бир чечимге чечип бере турган бир инсан жок. Кайга барып карылсаң өтүп кетти, срок өтүп кетти деген сөздөр менен мени ушундай немеме укугуму неме кылып жалган жабыкты жарымлаштырып ушундай келатам да. Жериңизди алып сатып ийген турбайбы? Муну Госрегистрдин адамдары сатканбы? Жерими купли продажа кылып сатып беришиптир. Аны деле уккан эмесмин. Билген жокмун мен. Билбедим. Эми ушу чын болуп президентке кайрылат элем. Ушу иштерими чындыкка чыгарып, акыйкат болуп, мен жериме ээ болуп, кайра келип калышына неме кылам да, каалаймын, чечип беришини каалайм. Суранамын. Ушу президентибизден ушунча балам менен мен ушундай начар акыбалда отурамын. Мына жерде документи бар экен көбөлүк 2,45 гектар жери бар экен. Ушундай документи болсо дагы купля продажага коюп сатып ийиштир да. Мына жерде аныктамасы да бар экен мына. 2,45 гектар. 35 сотиктен тийген да? 35 сотиктен тийген. Алып азыр бирөө иштетет экен. Ушул 19 жылдан бери иштетет экен да жерин. Ушул эжеге ушул жерин кайра кайтарып беришибиз керек. Тиричиликте ошол жер менен кылышат экен да, ушул Сакалды негизинен, ошол. Диканчылык жок да, менде бир сом бир жактан киреше жок. Балдарым болсо инвалид, өздөрү менен өздөрү, алардын дагы өздөрүнө жараша тиричилиги бар, балдары бар. Мен ошо пенсия менен азыр мына отурам. 130 миңге карыз кылышып, Госрегистрденчи. Карыз болуп, анан алар жерим сатышаптыр да.
330 миңге сатыптыр экен. 350 миңге саттык. Өзү госрегистр 30 деди, а булар 50 деп айтып атышат. Бизде şu айлыбызды тургуну неме Сабыр деген бала госрегистрде иштейт да. Ал бала сатып алат экен. Анан 5 январда сот болуп аресттен чыгарган болсом 7 январ күнү сатылып кетти деди. Анан мен балдарым чогултуп алып ошо Сабыр деген кайнатасыныкына бардык. Кайтарып алайлык, канчага сатасыз десек, күчүң жетпейт сен эми буга, сатып ала албайсың сен буну. 1 миллион деп айтты. 1 миллионга акын сатып ала албайсың. Өзүңүз жериңиз өзүңүзгө. Өзүмдүн жериме өзүмө 1 миллион берсең беремин дегендей болду да. Анан кийин дагы бир балам кийин дагы бир кайрылып барса, экинчи келбегим мен эшигиме мылтыгын көтөрүп чыгып пешенеңен атып беремин деп коркуттуптур. Ким деген киши экен? Кадыр деген. Ошо Сабырдын кайнатасы Кадыр. Ошентип атып беремин деди. Ошондой коркутуп, үргүтүп, ошентип отурушат. Ошентип жерим жок, мен эми мына отурамын, мына неберелерим чоңоюп атат. Келечекте мен Зулият балдарым кантип жашайт? Мен деле карып калдым, мына чалым шуу менен арман кылып өлүп кетти, өтүп кетти. Мен деле давление оорумун, ойлономун. Өлгөнгө чейин ушу балдарыма колуна тийип калса экен деген бир үмүт да. Эми ушуну акыйкатты кылып, ушуну чечип чыгара бере турган ушу кайрыламда ошо немелергечи. Кайрылып кетет элем, чындык болсо. Менин балдарым дагы келечекте бир нормальный жашоо болсо экен деген үмүт менен жашап келатам. Эмне деп атышат алар? Прокуратурага да эле кайрылдым. Алардан натыйжа жок да. Баары эле ушул жакка болуп, суроо өтүп кеткен деген. Судебный экспертизалар бар экен, а? Шылтоолорду айтышып, мен карап айтат да кыскасы. Бугуму теориялап атышат да. Апелляция, арыз, көп экспертиза, көп нерселер бар экен. Тилекке каршы каралбай атыптыр. Бизде өзүнчө сакалды да өзүнчө мафия болуп калыптыр да. Мафия бизде өтө чоң. Караңгылары кичине коймор, кече байлар. Мейли эже. Билдирүүңүздү интернетке чыгарып коебуз. Сөз президент көрүп калат деген үмүттөбүз тилекте.